Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Чынбай таксыр. Акыры колго түштүңбү мына? Көрөрмандар, Чынбай деген блогер деп койсак да болот. Москвада машина алып сатуу боюнча аябай көп видеолорун көрүп, канча деген мекендештерибиз машиналарын сатып атат, машиналарын алып атат. Кыскасы Чынбай акыры колго түштүң. Знактар сурайм, макулсунбу? Макул мен эми, как она если жооп берем, билбегеними билбейм деп эле айтам, билгеними билем деп эле айтам. Анда баштадык. Биздин убакта тилесеңер окудум деп алган болсом, көпчүлүгү Алдап атканын билип калышат. Болду анда. Андан бери 10 жыл болду алганыма. Стаж 10 жыл. Стаж 10 жыл кудай буюрса. Праваны негизи алып учур деген ошондой заман болгон экен да, баягынтип чай үстүндө эле права алып алган учур көп болгон экен. Азыр эми кудай буюрса секин андай нерсе жоголуп атат. Стаждар бар, ошого эми сразу эле айтам да, билгеним билем, билбегеним билбейм деп айтайын. Болду, кеттик анда. Бул кандай жол болду? Бул деген запрещающий сигнал бербегиле деген. Сигналга мүмкүн эмес деген. Бул дагы алдыда красный знак, бул деле эскертүү, алдыда круг жол бар деген. Бар дейт, а? Бул деле ошо эскертүү, светофор. Светофор кыймылы дейт, эскертүү. Бул деле эскертүү 8 тоннадан жүргөнгө болбойт деген. Эскертүү белгилери кандай болот негизи? Эскертүү белгилеринин бардыгы красный цветтегилердин бардыгы кызыл цветтегилер. 3 бурчтук болот. 3 бурчтук. Мына. 3 бурчтук белгилер. Эскертүү. Бул запрещен. Бул деген тоголоктун бардыгы запрещен айтмакчы. Тегерек кызыл менен белгиленгендер булар эмне экен? Мундан эле кызылдын ичиндеги сүрөттөргө бул 8 тоннадан жүргөнгө киргенге болбойт деген. Мүмкүн эмес дейт, ашкандан мүмкүн эмес. Бул дагы эскертүү, прицеп менен же ушул КамАЗдын сүрөтү же прицептики буга дагы киргенге болбойт. Атайын сары менен белгилеп койгон. Анысын билбейм. Бул деген кооптуу жүгү менен мүмкүн эмес дейт. Опасный груз менен анысын да билбейт экен. Запрещено деп турат. Бул деген эскертүү пешеход. Жок, пешеходду 2 адам чуркабайт. Эскертүү балдар чуркап өтүп кеткен. Алдыда балдар бар дейт, Буну билбейм, өткөзөбүз. Бул деле эскертүү знак, шамалды көргөзүп же? Капталдан соккон шамал дейт. Шамалды. Бул дагы эскертүү эмес, бул запрещен экен, прицеп менен жүргөнгө. Прицеп менен жүргөнгө болбойт дейт, Бул деле запрещенный, именно ушул мотоцикл менен жүргөнгө болбойт экен. Бул эскертүү эмес айтмакчы. Бул запрещенный. Киргенге болбойт, Мына эскертүү. Көпчүлүк көрөрмандар айтасыңар, бул Рамазандын өзүнөн сураш керек деп. Көрдүңөр мына кайра артка бурап өзү көргөзүп атат. Эскертүү деди, мен унчукпай өтүп кеттим. Айтпай тур дейсиңер мына. Өзү айтат. Мал эми бул эскертүү. Эмнени эскертип атат? Бул тайгалак жол алдыда. Тайгак жол дейт, Бул дагы эскертүү, жаман жол деген да. Таш чачырайт дейт. Абайдагылар таш чачырайт дейт. Бул запрещенный именно ушул машинеге техникалык кыймылга мүмкүн болбойт деген. Бул остановка запрещен, либо стоянка запрещен. Либосын эмес, бирөөсүн айт да сен. Экөөнүн бирөөсү, давайте стоянка запрещен деп коелу. Мен айтпайм, мен мындан кийин көпчүлүк жазып. Токтогонго болбойт деген. Токтогонго болбойт деди. Билген деле айтам да. Бул эскертүү знак, не деген главный дорогадан кетип аткан мындай дагы кошумча экинчи даражадагы жол бар дейт, экинчи даражадагы жол бар деген. Кесилиши дейт. Сен эскертүү главный эмессиң деген. Жол бер дейт, Ступи дорога да. Бизде азыр буякта көпчүлүк мекендештерибиз ушуну билбейт экен дагы, кичинекей жолдон чоң жолго чыгаарда бул знакты карабай эле чыгып алып туруп. Бул сен кетип аткан жол эми главный эмес деген да. Буга бул деле запрещенный 2,5 тоннаданбы? Жок, эме, эле 2,5 метр турасы запрещен, киргенге болбойт ошондой машинелер. Ашкандан. Бул деле ошол эле узуну, ушул машинеге киргенге болбойт. 10 метрден ашык турасына киргенге болбойт. Темир жол бир тараптуу болуп калабы? Бул деген эми эскертүү белги алдыда жапайы ушул көргөзгөн жаныбарлар чыгып калышы. Жапайы хайванаттар бар дейт. Мына эми бир тараптуусу ушул, Жок, бул эки тараптуу. Эки тараптуусу. Мен экөөнү алмаштырдым. Темир жолдун аркысы эки тараптуу, мунусу бир тараптуусу. Болду. Бул алдыда эскертүү жол жасалып аткан деген ремонт жолу. Ошо билгенибизди жооп бердик, билбегенибизди үйрөнөбүз эми. Туура. Негизи ушул сен как блогер катары, элдин алдында жүргөн киши катары ушул программага көз карашың кандай? Азыр эми мурдакыдай эмес, азыр көбүнчөсү жаштардын бардыгы эле окуп алып атышат. Эми көпчүлүгү билет го деп эме кылган. Биз бирок 10 жылдан бери жолдо жүрсөк деле көптөгөн знактарды билбейт экенбиз. Сен эмең аркылуу канчалагандын 5-6 үйрөндүм да.
Үйрөнүп атасың да. Дагы жакында баштап. Дагы аракет кылабыз да. Болду, малаңыз. Ак жол. Тиш болгула, аман болгула, окугула туугандар, үйрөнгүлө. Саламатсызбы эжеке? Саламатчы. Менин атым Рамазан, сиздин атыңыз? Менин атым Тынара. Тынар эжеке, канча жылдык айдоочулук стажыңыз бар? 14 жыл. 14 жыл. Окуп алдыңыз беле айдоочулук куәликти? Албетте. Москвада азыр машина айдайсыз. Мен сизден жол белгилер сурайм, макулсузбу? Макул. Келиңиз. Бул кандай жол белгиси? Бул главная дорога. Бул обгонго мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес, туура. Бул жолдо скоростьты эметкиле, Азайткыла. азайткыла деген ол предупредительный. Алдыда эмне болушу мүмкүн дейт? Мал болушу мүмкүн. Мал жандыктар болушу мүмкүн деп атат, Бул эскертүү алдыда туннель болушу мүмкүн деген. Бул запрещенный знак. Бул трактор айдаганга бул жолдо болбойт. Трактор жүргөнгө негизи мүмкүн эмес, Бул пешеходный переход. Кандай дейт? Эскертип атат, алдыда пешеходный переход деп эскертип атат. Бул алдыда велодорожка. Бул запрещенный. Кайсы күндөрүндө дейт? Бул бөлүнөт, айдын так жана жуп күндөрүндө дейт. Бул кайсы күндөрүндө? Так күндөрүндө, Бул ремонт болуп аткан. Жок, жакшылап байкаңыз. Тоо деп элестем. Тоодон эме кылайт. Таш кылайт деген. Бул пешеход жок. Пешеход жүргөнгө эмне экен? Мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Болду эжеке, ушул жерден токтотойлу. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү программабызда Москвадагы эжелерибиз, жердеш эжелерибиз жолугуп калды. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык. Кандайсыз? Жакшы, өзүң. Эжеке, атыңыз ким? Гүлмира. Гүлмира эжеке, менин атым Рамазан. Эреже плюс программасы. Макул десеңиз, жол белгилери сурайын. Машинаңызды ар жакка токтотконуңузду көрдүк. Келиңиз, бул кандай жол белгиси? Бул 7 тоннадан ашыш мүмкүн эмес деген. Мүмкүн эмес дейт, туура. Бул жерде главный дорога поворот. Туура жана оң тарапка кетүүгө мүмкүн дейт, Бул ошо жана сиз айтып аттыңыз го. Главный дорога. Мунун айтып аттыңыз го, главный дорога деп. Мына. Бул эмне экен? Главный дорога. Главный дорога. Бул болсо главный дорога эки жактан жол бар деген. Бул эскертип атат, экинчи даражадагы жол менен кесилишүү дейт, деген. Пешеход. Пешеход. Бул таксилердин жолу. Токтоочу жай, такси стоянка деп койсок болот. Бул түз жол. Бир тараптуу жол, түз кетсең. Бул жерде уже эме бар деген. Эскертүү. Жасалма тегиз эмес жол дейт. Жол тегиз эмес жол деген. Бул да эскертүү 3,5 метр. Жок, эскертүү эмес. Негизи тегеректер менен белгиленгендер, тегерек кызыл менен белгиленгендер. Эскертүү. Запрещено. Запрещено. Бул жерде эмне экен? Бийликтиги канча дейт? 3,5 метрден. Ашканы мүмкүн эмес дейт. Арыбаңыздар мекендештер, Москва шаарынын тургундары. Сиздерге Казакстан чек арага чыгып келүү кызматын сунуштайбыз. Сиздер үчүн ыңгайлуу жана комфорттуу автоунаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар, эч кандай пересадкасы жок чек арага чейин барабыз жана чек арадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Кара тизмектен текшерип беребиз жана регистрацияңыз мөөнөтү бүтүп же базадан чыкпай калса көмөк көрсөтүп алып барып келебиз. Толук маалыматты Дөөлөт мырзадан алыңыздар. +79 26 315 13 23 +79 25 313 59 59. Биз сиздер үчүн ар дайым кызматта.